Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Биз бүгүнкү сабагыбызда сиздер менен дан мүчөсүн үйрөнүп алабыз. Дан мүчөсү сынатоочтун салыштырма даражасынын мүчөсү. Анда эмесе балдар, дан мүчөсүнүн фонетикалык өзгөчөлүктөрүнө токтоло кетели. Дан мүчөсү улана турган сөз үндүү тыбыш менен аяктаса, анда дан, ден, дон, дөн болуп уланат. Ал эми дан мүчөсү улана турган сөз жумшак үнсүз тыбыш менен аяктаса, анда да дан, ден, дон, дөн болуп уланат. Дан мүчөсү улана турган сөз каткалаң тыбыш менен аяктаса, анда тан, тен, тон, төн болуп өзгөрүүгө учурайт. Үндөшүү мыйзамына ылайык дан мүчөсүнүн уланышына мисалдар. Сөз үндүү тыбыш жана жумшак үнсүз тыбыш менен аяктаса, дан, ден, дон, дөн болуп уланат дедик. Мисалы, бала, баладан, эне, энеден, тоо, тоодон жана жөө, жөөдөн болуп уланат. Ал эми жумшак үнсүздөрдөн кийин, мисалы, кыз, кыздан, килем, килемден, коён, коёндон, күз, күздөн болуп уланат. Дан мүчөсү улана турган сөз каткалаң үнсүз тыбыш менен аяктаса, тан, мисалы, таш, таштан, эшик, эшиктен, кошок, кошоктон, күрөк, күрөктөн болуп уланат. Дан мүчөсүнүн жасалышы, куралышы. Атооч сөздөргө дан мүчөсү уланат. Мисалы, биринчи зат атооч сөздөргө дан мүчөсү уланат. Кар, кардан, китеп, китептен, тоок, тооктон, көйнөк, көйнөктөн. Кар, китеп, тоок, көйнөк зат атооч сөздөр. Дан мүчөсү сынатоочторго да уланат. Мисалы, сулуудан, карадан, чоңдон, кичинеден. Сулуу, кара, чоң, кичине сынатооч сөздөр. Дан мүчөсү санатоочторго да уланат. Мисалы, бир, бирден, 13, 13төн жана 19-чу, 19-дан. Дан мүчөсүнүн колдонулушу. Дан мүчөсү эки нерсени салыштырууда колдонулат. Мисалы, алма жана апельсин. Мында алмадан апельсин оор экен деп айтууга болот. Дан мүчөсүнө мисал. Кызыл алмадан жашыл алма чоңураак экен. Көлөмү чоң. Демек, кызыл алмадан жашыл алма. Кызыл алма менен жашыл алманы салыштырып жатабыз. Дон мүчөсүнө мисал. Дарбыз коондон алда канча даамдуу. Демек, бул кыз коон менен дарбызды салыштырып жатат. Ден мүчөсүнө мисал. Май менен жүргөн машинеден ток менен жүргөн машине жакшы дешет. Анткени ал жаратылышка зыян келтирбейт. Демек, балдар, бул жерде эки түрдүү машине салыштырылып жатат. Ден мүчөсүнө дагы бир мисал. Бул булгаары бут кийимден спорттук бут кийим алда канча ыңгайлуу деп ойлонуп жатат
Bул кардар. Don müçösüne misal. Bul telefondon ekinçisinin baylanışı жеткиликтүү экен. Demek bul kız telefondordun baylanışın salıştırıp жатат. Dön müçösüne bir misal. Bul jerde jemiş, mömö jemişlerdi baası salıştırılgаны жатат. Балдар, бүлдүркөндөн малина кымбатыраак экен. Бул бүлдүркөн. Бүлдүркөн 200 сом. Ал эми малина 270 сом. Демек, бүлдүркөндөн малина кымбат экен. Tan müçösüne misal. Tan müçösü dan müçösünün katkalaңдардан kийинки katkalaң tıbıştan keyin özgörüşü. Almuruttan alma daamdуу. Almurut menen alma salıştırılıp жатат. Ten müçösüne bir misal katkalaңдар menen gelişi balдар. Bul jerde eşek. Al эми bul tөө. Tөө эмне деп ойлонуп жатат? Албетте, мен эшектен алда канча акылдуумун деп ойлонуп жатат. Балдар, ton müçösüne misal. Карап көрөлү. Бул эмне? Bul orok. Al эми bul эмне? Bul çalgı. Demek orok menen çalgını salıştırabız. Orokton çalgı ыңгайлуубу? Tön müçösüne bir misal. İyigiliktүүлүктөн ийгиликсиздик оор болорун билесиңерби? Балдар, бул ийгиликтүү адам. Ал эми бул ийгиликсиз адам. İyigiliksiz adam üçün baarı оор. Dan müçösünün nan, nen, non, nön bolup özgörüşü. Taandык müçölөрдөн кийин dan müçösü özgörүүгө учурайт. Misалы, anın balası. Taandык müçö balası. Balası dan bolбойт. Anın balası nan bolot. Anın inisi den bolбойт. Anın inisi nen bolot. Anın үйү dön bolбойт. Anın үйү nön bolot. Балдар, nan müçösüne dagы bir misal. Demek, taandык müçölөрдөн кийин nan bolup özgөрөt. Bul jerde bul jigit мындай деп ойлонуп жатат. Менин bilimim anыкынан төмөн бекен. Anыкынан. Nen müçösüne misal. Bul jerde kızдар салмагын салыштырып жатат. Анда бул кыз анын салмагы menikinen жеңил экен. Menikinen таандык мүчөдөн кийин nen болуп өзгөрөт. Ошентип балдар, биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Сабакка көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.